Umar ibn Hattab radhiyallahu ta'ala anhu özünün oğlu Abdullah'a oğlum ayalına talak ber dedi. Jön ele. Ayalına talak ber dedi. Hazreti Umar kim ekenin bilesizler. Halifa. Tirүү кезінде бейиш менен сүйүнчүлөнгөн. Баласы айтты, "Ла уталлика." Ата, "Не дегениңиз? Мен жакшы көрөм да муну. Кантип ажырашам? Жакшы жашап атпайбызбы?" "Инни ухиббуха." Мен жакшы көрөм, сүйөм муну, dedi. Фашакаху Умару илен набии саллаллаху алейхи ва саллям. Он чыкпастан Hazreti Umar орнунан турду, пайгамбарыбызга барды. Пайгамбарыбызга арызданып, "Инни култу лаху талликил мар'a фа'аба." "Я Расулаллах, оğlumду чакырып, келинчегиңе талак бер, ажыраш десем баш тартып, "Жок, мен муну жакшы көрөм" деп талагын бербей койду. Деп Hazreti Umar пайгамбарга арызданып келди. Факала набии саллаллаху алейхи ва саллям. Пайгамбар Абдулланы чакыртып, "Ey Абдулла, атаң келинчегиңе талак бер деп айттыбы?" "Ооба, айтты." "Ана эмне дедиң?" "Мен талак бербейм, жакшы көрөм" дедим. Пайгамбар айтты, "Аты абак." Атаңа баши. Атаңа мойынсун. Атаңдын айтканындай кылып талагын тез бер dedi. Fatallaqaha Abdullah ibn Umar пайгамбардын бир ооз сөзү менен баягы эле баяракта эле мен сүйөм, муну менен жашайм, ажыраша албайм деген аялына талак берди. Болду ошентип, окуя токтоду. Талак берип койду. İmam Ahmad ibn Hanbalga bir kişi geldi. Bir jigit geldi. Men ayalım menen şunçalık жылуу мамиледемин. Анан кээде урушуп кетебиз, кээде кайра жарашып, жакшы мамилеге келип жашап калабыз. Атам аялыңа талак бер dedi. Эмне кылайын? İmam Ahmad ibn Hanbal айтты. Жок, талак бербе dedi. Эмнеге талак бересиң? Жаша аялың менен. Dedi эле баягы жигит айтты. Сиз анда мынол сөздөн бейкапар окшойсуз, кабарыңыз жокпу? Деп баягы жигит İmam Ahmad ibn Hanbalга сабак бергиси келип атат. Учурунда Hazreti Umar oğluna jöndөн эле аялыңа талак бер деп бердиртип жүрбөдү беле. Андан мурда Ибрахим пайгамбар келип туруп эле, күйөөң келсе салам айт дагы астанасын өзгөртүп алсын деп өзгөртүрүп талак бердиртип жүрбөдү беле. А менин атам деле ошо астанаңды өзгөрт деп ошо талак бердиртип атат да. Эмне кылайын, ажырашайынбы, талагын берейинби деди эле. Ahmad ibn Hanbal жок, талак бербе деди. Сенин атаң Ибрахим боло албайт. Сенин атаң Умар боло албайт. Умар болмок турсун, Умардын кайчы менен алып жерге ырытып үрген тырнагынчалык заты жок. Сенин атаң качан Умарга окшоп адилеттүү болуп, такыба болуп, өкүм чыгарып, Аллахтын аяты менен толук жашап, пайгамбардын сүннөтүн жан дүйнөсүнө, денесине сиңирип, үй бүлөсүн, үйүнүн төрүн аят анан хадис менен жыттантканда, анда сенин атаңдын сөзү сөз эле бүгүн деген. Бүгүн кээ бир апалар уулун кызганып келинине талак бердиртет. Бербегиле. Бүгүн кээ бир апалар кызын бурмалап жүрүп, ажырашасың, ичиме баткан сыртыма батпай белең деп чакыртып алат. Эч качан ажыратпагыла. Ажыратыш үчүн, талак бердиртиш үчүн, бөлөк жашатыш үчүн силер Ибрахим пайгамбар менен Умардын жогорку деңгээлге жетишиңер керек. Ошондуктан ислам алымдары айтат. Эгерде аял эле ыйманга келе турган болсо, анда ыйман төргө чейин чыгып барат. Эгер ыйманга эркек келе турган болсо, анда ал астанага чейин келет деген мынеке. Бул сөз табииндердин сөзү, алымдардын сөзү. Эгерде эркек ыйманга келе турган болсо, ал босогого чейин келет. Эгер аял ыйманга келе турган болсо, анда ал босогодон өтүп төргө чейин жетет деген.